Бул жакта айтылып атпайбы, эң алдыңкы орунда баягы мыйзам бузуу боюнча ички иштер министрлиги, андан кийин баягы саламат сактоо, билим берүү министрликтери депчи. Кандай негизде мониторинг жүргүзүлөт, статистика кандай чыгарылат? Мен айтып өттүм го. Бул органдар бизге түшкөн биринчиден арыздардын жыйынтыктары менен каралгандар. Анан пландык текшерүүлөрдүн жыйынтыктары менен биз канчалык органда мыйзам бузуусу аныкталса, ошо талдоо жүргүзүп ошол нерсе менен чыгарып атабыз. Өмүрбек Бабановго козголгон 2 кылмыш иши бар эле, азыр эмне болуп атат, ал тергөөдө? Ал кылмыш иштер боюнча тергөө жүрүп атат го. Кылмыш тергөө жүрүп атат. Жок, КМда. Айтып атпайм, ал материалдар бизге улуттук коопсуздук кызматынан кирип секретине деп коюлуп келген. Ошону койгон адам гана кызмат гана кирип секрет алат да, биз ала албайбыз ал. Ошон үчүн биз ачыкка чыгара албай, толук маалымат бере албайбыз. А бул тийиштүү адамдар аны өздөрү таанышканга укугу бар да. Бар, окуп таанышканга, эгер макул эмеси боюнча. Анарбай Мамажаков Ал тергөө болуп атат бүгүнкү күндө. Ал мен ойлойм, ал мыйзам чегинде тергөө жүрөт, айыптууларга баарын статьясы коюлат, прокурорлор бүтүн өлтү, жумуштан алып салганбыз бардыгын. Мыйзам чегинде чечим алат, тергөө бүтө элек. Эми айтып атпаймынбы, мен айткан бир сөзүм ар бир тергөөчү туура эмес кабыл алып калышы мүмкүн. Желек катары көтөрүп алышы мүмкүн. Мен генерал прокурор мага ушундай да айтты, мен ушундай чечим кабыл алышым мүмкүн деп. Мыйзамдуу чечим кабыл алсын, анан биз карап чыгайлы. Тарых музейи боюнчачы? Айттым, тарых музейи боюнча бүгүнкү тергөө болуп атат, ипподром 2 иш кылмыш бириккен. Ал боюнча тергөө амалдары жүрүп атат, бүгүн анын жыйынтыгы да билесиңер, билдиребиз жыйынтыгын. Жыйынтыкта суроосун, могу жылдык электр борбору боюнча азыр камалып жаткан бир катар атка минерлер дагы өзлөрүнүн нааразычылыгын билдирип атпайбы? Жана 111 миллион кандай негизде эсептелип чыккан, ал негизсиз деп. Азыр бул тестти модернизациянын иши жогорку кеңеште каралган уже. Билесиздер туура. Бүгүнкү күндө сотто каралып атат. Негизден кароо башталды. Ошон үчүн бул сот биягына сот укуктук баа берип, кимдин канчалык күнөөсү бар болсо, ошого карап баалап, таразалап өзүнүн баасын койсун. Мейли, рахмат. Мен жигиттер жакшы